Ийгилик жөнүндө сүйлөшөбүз. Билесиздерби, көп учурда биздин жашообузда эмне үчүн көңүл калуулар болот. Анткени азыр кандай гана каналдарга кирбей, же болбосо тренерлердин сабактарына барбай, кыскасы ийгиликке жетүүнүн оңой жолдору, 5 кадам менен ийгиликке жет, 21 күндүн ичинде балким ушундай нерсени өздөштүр. Кыскасы алар көп учурда кыска убакытта чоң нерсени убада кылган техникаларды же болбосо кыска убакыттын ичинде аябагандай бир зор нерселерге жете турган убадаларды беришет да. Ошондуктан биздин бирден бир тез арада эле сынып, тез арада эле көңүлүбүз калып, керек болсо ошонун артынан стресстерди алып, акыры депрессияга түшүп, колдорубузду шалдайтып таштап, акыры эч нерсе баарынан куржалак калган. Бул себеби ушул өзүбүзгө сиңирип алган же коомдогу азыр кайсы бир түшүнүктүн таасири деп айтмакчымын да. Башкача айтканда, ийгиликке жетүүнүн оңой жолдорун тапканга аракет кылабыз. Билесиздерби, негизи чындыгында ийгиликке жетиш оңой эмес. Кандай гана тармакта болбой, ийгиликке жетиш үчүн талыкпаган эмгек, талыкпаган туруктуулук, кыскасы ушунчалык бир аракет керек да. Мисалы, алыс барбай эле биздин ушу YouTube каналды эле мисалга алалы да. 3 жыл мурун биз жаңыдан баштап атканда, жакшы жери биз дароо эле ийгиликти күткөн жокпуз. Биздин буга карата настрой деп коет го, күтүүлөрүбүз абдан реалдуу болду. Биз билдик, биз эң негизгиси ойлодук да, эң негизгиси биз туруктуулук менен дайыма видео чыгарып турушубуз керек. Анан акырындык менен адамдар тартыла баштайт деп, бүгүнкү күндө мына кече биздин катталуучулардын саны 10 миңден ашты, бирок биз билебиз, буюрса ушул жылдын аягына чейин 100 миңге жетебиз. Эми биз билебиз жетерибизди, анткени биздин ийгиликке жете турганга кадамдарыбыз аз эле калды. Жакын эле калдык да. Деги эле трансформация адамдын өзгөрүшүнө убакыт талап кылынат. Жана ар бир адамды караганда биздин дагы бир туура эмес нерсебиз, биз башка адамдарга карап түзөлөбүзбү, же мен демек бул адам 3 айда жетсе ийгиликке, мен да 3 айда жетишим керек. Жок, ар бир адамдын ылдамдыгы ар кандай. Кайсы бир адамдар тез өздөштүрүп, тез жасап кетет. Практиктер бар. Кайсы бир адамдар бар, тескерисинче баарын ойдо бышырып туруп, анан процесске киришет. Кайсы бир адамдар бар, коркуп тура берет дегендей. Ошондуктан дискомфортко чыгышы оор болот. Демек, эч кимге салыштырбайбыз өзүбүздү. Анан дагы бир салыштыруу аябай жакты. Бир айым бөлүшкөн экен. Мен максатыма баратканда, деги эле мен ийгиликке баратканда өзүмдү дайыма өлүлгө салыштырам. Мен өлүлмүн, мен акырындык менен өзүмдүн ийгилигиме баратам. Эгер мени бирөө көтөрүп туруп, бир ордунан дагы бир топко чейин алдыга жылдырып койсо, анда менин жолум болду. Болбосо мен өзүмдүн мага берилген ылдамдыгым менен акырын кыбырап баратам. Бизде деле кыбыраган кырашат деген сонун сөз бар да. Эң негизгиси, токтоп калбасаңыз, бул эң сонун көрсөткүч. Токтоп калган адам, элестетсеңиз, эгер биз 1 жылдан кийин эле бизде эч кандай катталуучулардын саны аз, бизде эч кандай жыйынтык болгон жок, биздин тренингтерге келген адамдардын саны аз деп туруп таштап койгон болсок, бүгүнкү күндөгүдөй ийгиликке жетмек эмеспиз. Мисалы, биздин башта тренингтерибизге жалаң гана биз билген туугандарыбыз, тааныштарыбызды поддержка, колдоо кылып койгула, келип кеткиле деген учурлар болгон, бирок биз билчүбүз, бул башталышы гана. Бүгүнкү күндө биздин тренингтерге качан келесиңер, Ошко келгиле, Москвага келгиле деп, мына Германиядан, Япониядан, кыргыздар аз бардык жерде да азыр жазып, жеке кайрылгандар бар, биздин вебинарлар сатып алгандар бар, онлайн курстарды сатып алып атат. Кыскасы, 3-чү жылдын аягында бизде кыймыл башталды да. Бирок ага чейин биз эмне кылдык? Биз чөгүп калган жокпуз. Биз ийгиликтен баш тарткан жокпуз. Биз билдик, ийгилик өзүбүздө. Тек гана биздин аракетибизде дедик дагы алдыга кете бердик. Ошондуктан сынып калбаш үчүн, көңүлүңүз калып калбаш үчүн өзүңүздүн ылдамдыгыңызга ыраазы болуңуз дагы. Эң негизгиси, токтобой алдыга акырын кыбырай бериңиз. Ал эми жеңил ийгилик болбойт деп мээңизге ишендириңиз дагы. Бул талыкпаган эмгек жана туруктуулук деңиз.